Орусиянын жапайы табияты. Сибир. Узак жылдар бою Орусия көпчүлүк өлкөлөргө өз дарбазасын ачпай келген. Эми чек аралар ачылып, ал жерлердеги сырдуу табылгалардын биринин артынан бири ачылып отурат. Өлкөнүн так ортосунда табияттын кайталангыс керемет жери жатат. Сибир. Бул аймак бир гана кар баскан талаалар менен аты чыкпастан, аркыл жаныбарлардын көптүгү менен айырмаланат. Көз тайгылткан керемет жер. Бул жер жок болуп бараткан куштардын, сейрек кездешкен жаныбарлардын, керемет сулуулукка бөлөгөн адам буту баспаган аймактардын мекени. Бул Сибир жергеси. Орусиянын жапайы табияты. Сибир. Орусиянын аймагы Улуу Британиянын аймагынан 70 эсе чоңдук кылганы менен калкынын саны андан 2 эсе көптүк кылат. Бул аймак дүйнөдөгү калкынын аздыгы боюнча алдыңкы орунда турат. Анын аянтынын кеңдиги 10.000 чакырымды түзүп, жер шарынын дээрлик жарымына жакын аймакты кучагына алат. Сибир жер шарынын кургак аймагынын 10%-ын түзүп турат. Бул аймактын айрым жеринде кыш катаал болуп, кээ бир жерлеринде аба ырайынын аптабы 40 градуска чейин барат. Бирок биз Сибир дегенде эле көз алдыбызга борошо кар баскан жер келет. Бул жакта кыш өзөктөмүн катаал жүргүзөт. Ноябрдан февраль айына чейин бул аймакты 100%га 80 сантиметрге дейре калың кар басып турат. Антсе да ага карабастан Сибирдеги жаныбарлардын жашоосу улана берет. Болгону анда жашаган жаныбарлардын жашоосу бир аз кыйын абалда болуп калат. Каргалар таңды тосууда. Жылуу түк жамынган Европа карышкырлары үстүнө түшкөн карды силкип таштоодо. Бул жойлоп жүргөн карышкырлар үйүрү менен жашайт. Антсе да кээде 2ден жуп болуп жүргөндөрү да бар. Ал эми катаал кыштан чыккан кезде алардын саны 12ге чейин жетет. Өтө чоң үйүрү менен жүргөн карышкырлар бул аймактарга кожоюндук кылып, бери дегенде 13.000 чакырымдык аймакты өз ээлигине багындырышат. Ал эми бул аймак болсо Париж шаарынын аймагынан 5 эсе көптүк кылат. Капысынан карышкырлар ителгине чочутуп жиберди эле, ал болсо кезегинде каргаларды үркүттү. Демек аларга 13.000 чакырымдык аймакта аздык кылып жаткандай. Карышкырлардын уулганы ата-андашын эрөлгө чакырып жаткандыгы деп билсе болот. Ал үйүрүн топтоп, бөлөк карышкырлардын чегинүүсүнө мажбур кылат. Карышкырлардын уулган үнү 10 чакырымга дейре жетет. Корч жыт сезүү артыкчылыгы карышкырлардын аң издөөдө жардам берет. Бир карышкыр күнүнө 10 кил эт жеп, 200 чакырымдык аралыкта чуркап өтө алат. Кыштын күнү суу тоңуп калгандыктан алар музду чайнап, суусун кандырышат. Сибирдин түндүк тарабында Якутия аймагы бар. Ал аймактагы көркөм табиятка бөлөнгөн. Бул аймак
түндүк жарым шарындагы эң муздак жер болуп эсептелет. Айтылгандай, бул аймакта аба ырайынын кескен төмөндөшү -70 градуска дейре түшүп кетет. Якутиядагы жылкылар муздак ызгаарды мөңкүрөбөстөн көтөрүп келет. Жылкылар суук ызгарды башынан өткөрүү үчүн өтө аз кыймылды жумшашат. Кар алдындагы чыккан көктөм чөптү алар туягы менен казып азыктанышат. Азыр март айы. Андыктан бир жылкы 2 баш жей турган азыкты жеп калышты. Алдын ала алар май же июнда төрөлө турган колундарына эмтеден кам көрө башташты. Ал учурда болсо күн жылып калган маал болот. Бир айгыр бир канча бии менен үйгүшүгө барат. Бул аймакты миңдеген жылдардан бери мекендеген бул жылкылар ал аралыкта калың тери жана коюу жүнгө ээ болуп, суук аймакка ылайыкташкан. Кыштын кыйын кездеринде жашоо үчүн өткөн жылдын эсебинен денесинде топтолгон майларды коротот. Антсе да кыштын катаал кырдаалынан бардык жылкылар аман кала бербейт. Ал аймактан дагы түндүгүрөөк жеринде дагы бир жаныбар жашайт. Бул дүйнөдөгү эң сейрек кездешкен куш. Бул куштун көбү кырылып калган. Сибирдин ак турнасы. Дүйнөдө мындай куштардын болгону 3,5 миңдей гана калган. Алардын ичинен 4-өө гана Батыш Сибир аймагында жердеп келе жатат. Аз-аздан тукум улаган бул куштардын баасы жок. Булар кыштын эң катаал мезгилин Кытай жергесинде өткөргөн соң, Орусиянын Сибир аймагына келүү үчүн дээрлик 5000 чакырымдык алыс жолду басып өтүшөт. Турналар Сибир жергесинин жапайы жаратылышынын койнуна келип, балапан басып чыгарышат. Бул куштар өтө азайып кеткендиктен, аларды көрүү же жолуктуруу мүмкүн эместей. Аз калган турналар үчүн түгөй табуу да өтө татаал. Бул куштардын эркеги жана ургаачысы биргеликте балапандарды басып чоңойтушат. Ургаачы турна көбүнесе 2 жумуртка тууйт. Бирок көпчүлүк учурда алардын бир гана жашап кете алат. Турналардын мекендеген жапайы аймактары улам барган сайын кыскаргандыгына байланыштуу, алардын көбөйүүсү жана жашап кетишине мүмкүнчүлүктөр да кыскарууда. Ал эми бул учурда калың жыш токойдун ичинде дагы бир жаныбар жашынып жатат. Анын тумшугу кадимки кенгурунукуна, ал эми ууру тиштери кан ичер жырткычтыгына окшош. Эңилчек менен азыктанган кабарга кийиги, же башкача айтканда жыпар кийик бугусу. Эч чочулабай эле коюңуз. Бул ууру тиштер жөн гана мүйүздүн ордуна өсөт. Жыпар кийик бугусу канчалык көп жашаса, анын ууру тиши ошончолук узун болот.
Булардын бөтөнчө баалуу өзгөчөлүгү бар. Кабарга кийигинин ургачысы денесинен өзгөчө жыпар жыт чыгара алат. Ал жытталган бир да эркек кабарга кийиги токтоп тура албайт. Албетте, бул бугулар жыпар жытты башка эркек бугуларды өзүнө чакырыш үчүн чыгарат. Тилекке каршы дал ушул жыпар жыт чыгаруучу бугуларга аңчылык көп болгондугуна байланыштуу алардын саны абдан кыскарып кетти. Жыл сайын туулган 3 чарчыктын бири гана жашап кетүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Андыктан алардын көбөйүшү өтө узак убакытты талап кылат. Чөп менен азыктанган соң шашпай кепшеп аш кылууга киришет. Бул кырда ал чөптүн ашказанда жеңил сиңишине шарт түзөт. Бул жерде кабарга бугусу жайбаракат жаткандай көрүнгөнү менен ал өзүнө өтө сак. Жакынкы жерде каргалар мерт болгон боюнда бар жылкынын этине тоюнуп жатышат. Бул каргалар кубаттуу тумшуктары менен тоңуп калган этти чукулап жегенге жарайт. Каргалардын аты айтып тургандай эле, анын жүрүм туруму, мүнөзү аны таш боор, айлакер экендигин ачык көргөзүп турат. Бул каргалар бир эле мезгилде 30га жакын аркыл үндү чыгара алышат. Бирок антсе да бул каргалар жаалдуу карышкырлардан оолактап турушат. Карышкырлар кышында ийинге кирбейт. Андыктан алар дайыма азык издеп, жортуп жүрүшөт. Күздөн тарта кыш мезгилдери келген кезге чейин карышкырлардын үйүрү бир жерге токтобой, дайым бир жерден экинчи аймакка көчүп турушат. Карышкырлар күчтүү жыт сезүү өзгөчөлүгүнүн аркасында азык таап, кандай жол менен болбосун курсакты кампайтуунун камында жүрүшөт. Ач болсо уурдап, же малдын тарпын жеп да болбосун, ачка болбого аракет кылышат. Ач карышкырлар жаал ушунчалык кайнап тургандыктан бири-бирине да тап берип кол салууга барышат. Азыр куштардын көңүл ачууга мезгили келди көрүнөт. Куштарда ойноп көңүл ачканды жактырышат. Алардын ичинен каргалар өтө эле шок болушат. Каргалар жеринен оюн кара келишет. Ананда каргалардын тынчын бузган, кол салаар жырткычтар деле жок. Мына эми эс алган соң таранып, тазаланып, ишке жөнөсө болот.
Тайга өрөөнү. Тайга дүйнөдөгү эң ири токой болуп эсептелет. Анын аймагы 7 миллион чарчы чакырымды түзөт. Якутиянын түндүк батыш тарабы түндүк сызыгы менен чектешип турат. Бул аймакта якут жылкылары үйүрү менен мекендеп жашайт. Якутиянын дөңсөө тоолору аркылуу үзгүлтүксүз чубаган зор жаныбарлардын үйүрү кетип барат. Түндүк бугулары. Үйүрдө миңдеген бугулар бар. Түндүк аймактын катаал жаратылышы үчүн жаралган түндүк бугулардын денеси калың тыбыттуу жүн менен капталган. Ал тыбыттуу жүн дээрлик суулукту өткөзбөйт. Бул бугулар бул аймактарга жөн жерде мекендеп келген эмес. Бул белги жыл сайын бугуларга басылуучу эн таңба. Якут эли байыркы элдердин бири. Бул элдер бул аймактарга мындан 700 жыл илгери көчүп келгендиги тарыхта айтылып келет. Бүгүнкү күндө Якут элинин көпчүлүк бөлүгү шаарларга отурукташып жашоо кечиришкени менен учурда 400 миңден ашык якут эли дали көчмөн турмушта жашап, бугу, марал багуу менен жашап келишет. Чабандар кар эрип кеткиче бугуларды жаңы аймактарга айдап жеткирүүлөрү керек. Болбосо кар эрип, жолдорду көлмө суулар басып калышы мүмкүн. Кыш мезгилин көтөрүп кетүү үчүн бугулар жетишерлик күч-кубат алып, денесине май топтоосу керек. Чабандардын улуусу бугуларга туз жалатып жатат. Туз бугулар үчүн табылгыс азык болуп эсептелет. Мүйүздүү бугуларды чанага чиркеп, токой ичинде чаптыруу кооптуулукту жаратат. Бугуларды бир чанага чиркеп алган соң, майрамдоого мезгил жетти. Ал эми майрамдоого болсо, бугулардын бири союлат. Анан таттуу тилден ооз тийип башташат. Дүйнөдөгү башка элдер ири мүйүздүү бугуларды ыйык туткандай эле якуттар дагы бугуларды өзгөчө барктап баалашат. Анткени якуттардын жашоосу бүтүндөй бугулар менен байланышкан.